Айылдагы нандын жыты чыккан бул навайканада тыным жок. Күн сайын мындан нандын бир канча түрлөрү жана таттуу токоштор жасалат. Алар бир гана район аймагын эмес, облуска чейин жеткирилет. Цехтин жетекчиси Гүлмира Сарыкова башында борбор калабызда нан азыктарын жасап иштеп жүрүп, жетиштүү тажрыйба топтоп, мындан 6 жыл мурун дал ушул цехти ачкан. Андан бери миңдеген керектөөчүлөргө сапаттуу ысык нан жана кондитердик азыктарды тартуулап келет. Мунусу менен аймактан баар тапкан цехтердин сап башына келди. 2000-жылы Бишкекте французский булочки чыгарган цехтан баштап үйрөнүп баштадым да. Ошол жакта иштеп 4 жыл иштеп, андан кийин Алматадан барып аштым, Якутияга барып аштым. Ошентип жерлерге, элдерге ачып берип, ошентип иштеп жүрүп, андан кийин 16-жылы бияка келип, почему бы у себя не открыть дегенде, өзүбүздүн жерден эле ачып иштесек болот го деп анан келип 16-жылы сентябрдан баштап келип бияктан иштеп атам. Ошо биякта иштесе болот экен. Акырындап бир киши алдым жумушчуга, анан 2 киши алдым, ошентип атып, булочка чыгарып, нан чыгарып, анан ошондон түрлөп нандын түрү, мисалы ромашка, батон, плетенка, бөлкө, ак карасы менен чыгара баштадым. Андан кийин булочканын түрлөрү чыгып атат. Анан кийин основной азыркы мен мага ылайык келген, мисалы заказчиктерим той топурларга тоок бышырып берем, гриль тоок печкага, балык бышырып берем, пирамида нан, жана чымчылган кооз нандарды. Андан тышкарыда кекс ушун столго эмне коет, көбүнчөсү ошонун баарын заказга алып бышырып берип атам. Эльвира Иманбекова бул цехте 3 айдан бери иштейт. Тиричилик үчүн буга чейин бир топ жумуштун жүгүн аркалап көргөн. Акыры ушул жерден ордун тапкан ырыскысы үй бүлөсүнө бакканга жеткенине ыраазы. 8-ден 8ге чейин жумушубуз өзүбүзгө ылайыктуу. Зарплатабыз жакшы эле, Кудайга шүгүр. Күнүнкүсүн күнүн берет, зарплатабызды кечиктирбейт. Мен көбүнчө булочка бышырганга, булочка түйүшкөнгө, анан камырларды кыздар жасайт, ошолорду карап эметип турам. Өзүм иштегениме 3 ай болду. Эми жумушубуз жакшы буюрса, баарын бул кыздардан мектеп булочка жасайбыз, батон жасайбыз, бөлкө, күнүнө 4 сом. Жебет биздин өзүбүздүн эмебизге. Туулуп өскөн жеринен алыска кетпей, Эльвира өңдү өз жеринде жумуш менен камсыз болуп иштеп жаткандардын саны бул жерде 10го жетет. Элетте болсо дагы эл керектеген азыктарды чыгарып, аны менен катар кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылган цех райондогу мектептер, бала бакчаларды дагы нан менен камсыздап келет. Бул жерде нан азыктарынын 20 түрү бышырылып, тапшырык менен күнүнө 2000ге жакын нан жасалат. Заказдар башында деген ошо баканбайдын ичинде эле түшөт. Андан кийин азыр болсо үстүнгү айынан бери келет. Туура суу, ак өлөнгө чейин ошактан бери келип атышат заказчиктер. Биягы болсо тосордон бери келип атат заказчиктер. Ошондон пока клиенттеримди обижать этпей эле неме кылып атам, канааттандырып мындай эле заказдар. Анан отзывдарына караганда, заказдын көлөмүнө караганда качество менен эле жеңип келатам го деп ойлойм. Район борборундагы бул цех нан таттууларды жасап сатуу менен гана алек эмес, кирешесин эл менен бөлүшүп кайрымдуулукка деп айылдагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жума күн сайын нан таратып кайрымдуулук ишин жасап келет. Эльмира Есеналиева, Данияр Акунов, Сергей Мишенко, Тоң районунан.